аманчылык отурабыз. Урматтуу окуучулар, мен кайсы сабактан берем? География сабагы. Демек азыр кайсы сабак экен? Биздин мектеп кайсы айда жайгашкан? Новый айылда жайгашкан. Новый айыл кайсы ай өкмөткө карайт? Күнтүү айыл өкмөтүнө карайт. Ал эми Күнтүү айыл өкмөтү кайсы районго карайт? Сокулук району. А Сокулук району кайсы областка карайт? Чүй областы. А Чүй областы кайсы мамлекетке карайт? Кыргызстан. Кыргызстан мамлекети кайсы континентке карайт? Азия континентине. Азия континенти кайсы материкте жайгашкан? Евразия материгинде жайгашкан. Так, балдар, биз бүгүн демек кайсы материк жөнүндө сүйлөткөнбүз? Евразия материги жөнүндө сүйлөткөнбүз. Азаматсыңар балдар, демек силер бүгүнкү сабактын темасын таап чыктыңар. Демек биз Евразия материги жөнүндө, аны физикалык географиялык абалы жөнүндө билет экенбиз, балдар. Эми балдар, биз сабакты баштаардан мурда максат коюп алышыбыз керек. Биз Евразия материгин өтүп жатып, кандай билимдерге ээ болобуз, эмнени алабыз өзүбүзгө максат коелук. Силерге суроо балдар, Евразия материгин өтүп жатып кандай маалыматтарды алабыз деп ойлойсуңар? Евразия материги жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Азаматсың, Евразия материги жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Маанай? Евразиянын аянтын билебиз. Евразиянын жалпы аянтын билебиз. Бүгүнкү темада дагы Евразия материгинин бөлүнүшү тууралуу билебиз. Картанын четтен иштөөн үйрөнөбүз. Картадан четки чекиттерди биз билебиз. Мурдакы картадан ал материктин эң четки чекиттерин тапканбыз, табабыз. Азаматсың, дагы барбы? Эмнени үйрөнөбүз дегенде? Евразия материгинин четки точкаларын табабыз. Евразия материгинин четки точкаларын табабыз. Дагы Евразия материгинин дарыяларын табабыз дейт. Урматтуу окуучулар, биз деген демек сабактын максатын жалпы койдук. Евразия материги боюнча жалпы маалымат алабыз, алат экенсиңер. Анын четки точкаларын табат экенсиңер. Жалпы аянты эң бийик жери, эң жакын жери, жалпы Евразия боюнча маалымат алат экенсиңер. Экинчиси, контур карта менен өз алдынча иштейт экенсиңер. Билесиңер, четки точкаларын тапчысыңар, ошондой кылып. Үчүнчүсү, силердин дүйнө таанымыңар кеңейет экен, балдар. Өз алдынча иштөөнү өнүп турат экенсиңер бүгүнкү сабакта. Түшүндүкпү? Кеттик. Балдар, экранды карайбыз. Экранда кайсы материктин картасы көрүнүп турат? Евразия материги. Бул Евразия материги. Бул кайсы материги? Африка материги. Бул Түндүк Америка. Бул Азаматсыңар, демек бизде өтүп элек Евразия материги гана калыптыр. Бүгүн Евразия материгин өтөт экенбиз. Демек бул жакта Евразия материгинин өзүнүн жалгыз сүрөтү. Кеттик. Урматтуу окуучулар, Бекжан, окуп койчу. Менен кошо 4,5 шаарда жайгашкан. Евразия материги демек аралдары менен кошулуп, жарым аралдары менен кошулуп, 4,5 шаарда жайгашкан экен, 4,5 шаарда жайгашкан экен. Атластарыбызды алып чыгабыз, балдар. Атластарыбызды ачып, Евразия материгинин четки точкаларын табабыз. Биз билебиз, четки точкаларын тапканды. Анан кийин биринчи тапса, колубузду көтөрөбүз, Кийин биринчи точкасын тапса дагы колубузду көтөрүп, улам айтып турабыз, балдар. Төртөн тең бүттүң, Азаматсың. Алия качаны бүттүң? Бирөөнү тапты. Демек, балдар, биз Евразия материгинин четки точкаларын таптык. Ал түндүгүнө кайсыл экен? Четки точкалары экен, кеттик. Евразия материгинин жалпы аянты, могу эмнени түшүндүрөт эле? С деген? С физикада аянты дегенди түшүндүрөт. Демек, жалпы аянты канча экен? 54 миллион квадрат. Азаматсыңар, жалпы аянты 54 миллион километр квадрат. 54 миллион километр квадратчы, балдар. Африка менен Түндүк Американын жалпы аянттарын кошкондо Евразия материгинин жалпы аянты келип чыгат экен. Түшүндүкпү? Демек, Түндүк Америка менен Африка материгин бириктиргенде гана Евразия материгиндей материк келип чыгат экен. Түшүндүк, Евразия материги кургактыктын 3/1 бөлүгүн ээлейт. Демек, бул кандай материк экен? Эң чоң материк, эң чоң материк экен. Кеттик. Евразия материгинин эң бийик чокусу Жомолон чокусу экен. Дүйнөдөгү эң бийик чокку кайсы эле? Эверест чокусу башкача аталышы Жомолон чокусу экен. 8848 метр бийиктикте экен, Азаматсыңар.
Al endi eng japız yeri bu Öylük dengizi. Dengiz dengelinden kaça metr japız? Minus 402 metr. Bu jana sen uqib jurgan Mёртвое озеро. Kelgile balдар. Demek eng mundu yeri jana eng qurg'oq yerini bilasiz. Hozir bayil o'qib qo'ychi, ne deb turadi? Евразияның ең мұнды жері Черрапунжи 10.854 мм жылдықта жан жайтқан. Жылдық жан чачындын саны екен, не балдар? Demek eng mundu yeri Черрапунжи 10.854 мм жылдық жан чачындын саны. Ал эми eng qurg'oq yeri mana o'qib qo'ychi, ne deydi? Евразия материгинин эң кургак жери Араб жарым аралы Халил шаары. Demek balдар, eng qurg'oq yeri Евразия материгинде Arab жарым аралында жайгашкан Халил шаары экен, eng qurg'oq yeri. Balдар, eng soğuk yeriçe okuyumuz çoğu. En soğuk yeri Olmiyatı minus 72 gradus Celsius. En soğuk yeri İran'da sonra minus 53 gradus. Евразия материги qancha kontinentda turadi? Ikki kontinentda turadi. Yevropa jana Asiya ikki kontinentda turadi. İşte Moğol yıldızca turgan yerlerden atların yazıp çıkağız kartadan qarab, maqul bu? Sabahımız jıydıqdan başladı. Eğer de bütpey qalsaq uydan бүтүрөбүz, практикалык ишти. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлык жана ошол менен катар баалайлык. Биз билебиз, бул кандай эле немат мында? Айланат. Ana, номер тандайсыңар, номер тандайсыңар. Кеттик, баштайбыз, Алия. Евразия материгинин жалпы аянты канча? Евразия материгинин жалпы аянты 54 миллион километр квадрат. Евразия материгинин жалпы аянты 54 миллион километр. Жооп турат, сага бүгүнкү сабакта беш. Материгинин эң чоң өлкө Россия. Евразия материгиндеги эң чоң өлкө Россия. Сага беш. Урал тоосу, Урал суусу, Каспий деңизи, Жер Ортолук деңизи сөз менен Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Урал тоосу, Урал суусу, Каспий деңизи деп эмнени бөлдүк биз? Евразия менен Азия менен Европа. Азия менен Европаны бөлдүк. Азаматтык сага бүгүнкү сабакта беш. Экинчи номерде. Картада Евразия материгинин четки деңиздерин атап берчи дейт. Картада карайбыз. Деңиздерди кайсы деңиздерди билесиз? Деңизи, Кызыл, Жер Ортолук деңизи дейт, Кызыл деңизи дейт, дагы Араби деңизи дейт. Япон деңизи, азаматсың болот. Бүгүнкү сабакта сага беш. Евразия материгиндеги эң бийик чокуу дейт. Кайсы эле? Эверест чокусу, Демек, Евразия материгиндеги эң бийик чокуу кайсы экен? Эверест, сага 4. Сразу айтышым керек болчу. Европа континентинин жалпы аянты канча? Европа континентинин жалпы аянты. Евразия жана Азия жана Европа деп бөлдүк. Европада канча экен? 10 миллион километр квадрат. азаматсың. Бүгүнкү сабакта беш. Кайсы эки материк аянты кошкондо Евразия материк аянты келип чыгат? Кайсы эки материкти кошкондо Евразия материгинин аянты келип чыгат? Африка менен түштүк Ооба, түштүк эмес. Түндүк Америка, Африка. Африка материгин кошкондо Евразиянын жалпы аянты. Сизге бүгүнкү сабакта 4. Көңүл коюп карап отурам. 10-номер экен. Евразия материгинин эң жалпы жери. Евразия материгинин эң жакшы жери кайсы жер болду? Өлүк. Канча метрле? Жакшылап окуйбуз, Бүгүнкү сабак сага орто деп берилген. Евразия материгинин түштүгүнөн кайсы океан курчап турат? Көрсөтүп беребиз. Евразия материгинин түштүгүнөн кайсы океан курчап турат? Инд океаны, азаматсың, сага бүгүнкү сабакта беш. Евразия материгинде канча континент бар? Эки континент бар, кандай? Азия, Европа жана Азия. Катырак сөйлөйбүз. Азаматсың, бүгүнкү сабакта сага беш. Евразиянын чыгышындагы четки тушут. Демек, Женева. Сага бүгүнкү сабакта. Евразия материгинин түштүгүндөгү жарым арал.
Евразия материгинин Евразия материгинин түштүгүндөгү жарым арал. Түштүгүндөгү жарым арал. Кайсы экен? Евразия материгинин түштүгүндөгү жарым арал бул Индия. Индия болуп эсептелет. Азаматым жумуштарга сага 5. Евразия материги курчаган океандар. Евразия материги курчаган океандар дейт. Океандарды атап койчу. Кана? Атлантика океаны, Тынч океаны, Монкас океан? Инд океаны жана Түндүк Муз океаны. Азаматым сага бирок 4, экөөнү жакшатабай койдум. Экөөнү атап бердим. Сабагыбызды жыйынтыктоодон мурда сабагыбыздын башында максат койгонбуз, балдар. Билесиңерби? Эми ошол максатыбызга жеттикпи? Анализ боюнча жалпы маалымат аласыңар дептир, Силер алдыңарбы? Алдыңар эң четки точкаларын таптыңарбы? Таптыңар. Эң бийик жерин билдиңерби? Эң жабыс жерин билдиңерби? Азаматыңар билдиңер. Контур карта менен өз алдынча иштедиңерби? Четки точкаларын таап иштедиңер, Азаматыңар. Дүйнө тааныңар кеңейдиби? Евразия материги жөнүндө көп маалымат алдыңарбы? Азаматыңар өз алдынча иштөөнү өнүктүрдүңөр, балдар. Өз алдынча катадан иштедиңер, Азаматыңар. Демек максатыбызга жеттикпизби? Азаматыңар максатыбызга жеттик.